Дал ушундай видеону колуңуздагы телефон менен кантип жасай аласыз? Ал үчүн сиз ChatGPT'ге кирип, өзүңүзгө керектүү промпту жазасыз. Мен мисалы, урматтуу кесиптештер, колуңуздагы телефон менен дал ушундай жана башка видеолорду жасоону үйрөнүүнү кааласаңыз, Эльзат Бакытовна YouTube каналына катталыңыз деп ошол өзүмө эмне керек болсо, мисалы лайк, комментарий калтырыңыз. Бул биринчи сүйлөй турган адамдын сөзүн жазып алдыңыз. Эми ким сүйлөйт муну? Ким сүйлөш керек? Кыргыз журналист кыз студияда отуруп сүйлөп жатат деп туруп астына жазасыз. Промпт англис тилинде журналист кыздын сөзү кыргыз тилинде болсун деп астына жаздыңыз. Ушундай кетиребиз. ChatGPT сиздерге промпт даярдап берет. Ушул жагын баардыгын белгилеп туруп скопировать кылабыз. Андан соң Google'га кирип, Flow деп жазабыз. Эң биринчи эле чыккан биринчи сайтка киребиз. Сиздер каттала элек болсоңуздар, аккаунт сурайт. Аккаунтту жазгандан кийин Create with Flow деп чыкты. Ошону бассаңыздар, сиздерден аккаунт сурайт. Аккаунтту белгилегенден кийин экөөнө тең птичка кылып уруш керекпиз. Далее дегенди басасыз. Андан бул жакты ылдый түшүрүп көрүп койбосоңуз, сиздики продолжить деп чыкпайт. Продолжить дейбиз дагы. Создать проект. Же болбосо англисче create деп чыгат. Ушул жакка астында текст коюлчу жерине вставить деп жана сиз көчүрүп барган текстти жазасыз. Андан кийин бир аз убакытка күтө турушубуз керек. Ошол күтүп жатканча, проценти бүткөнчө күтөбүз. Андан сиздин видео даяр болот. Эгер телефонуңуз менен дал ушундай эле кызыктуу видеолорду, пайдалуу контенттерди түзүүнү үйрөнгүңүз келсе, видео даяр болгон соң кантип эми муну сакташ керек? Видеонун ылдый тартсаңыз, үстүнөн ушундай ылдый караган стрелка чыгат. Ошону басасыз дагы 720-ны басып сактап аласыз. Сакталган видео сиздин галереяга түшпөйт, эсиңизде болсун, файлыга сакталат. Андан кийин галереядан издебей, сиз өзүңүздүн документы же болбосо файлы деп турат, ошол жакка кирип, анан карап, ошол жактан видеону Эгер телефонуңуз менен дал ушундай эле кызыктуу видеолорду, пайдалуу контенттерди түзүүнү негизинен мына ушундай оңой эле жасай аласыз.